Саламатсыздар, урматтуу Чындык медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Татарстанда Кыргызстандын 2 жараны жол кырсыгынан каза болду. Татарстандын Алметьевск районунда Кыргызстандын 2 жараны жол кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, КАМАЗ жүк ташуучу унаасы менен Kia Carnival жеңил унаасы кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Кыргызстандын жарандары 1986-жылы туулган жана 1987-жылы туулган жүргүнчү окуя болгон жерде каза болду. Маркумдардын сөөгү Алматьевск шаарындагы өлүкканага жеткирилген. Учурда жол кырсыгынын чоо жайы такталып, каза болгондордун туугандары аныкталууда деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, маселе Казань шаарындагы Кыргызстандын башкы консулдугунун көзөмөлүндө турат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Талаш шаарында 5 кабаттуу университеттин жаңы имараты курулууда. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу жана демилгеси менен Талаш шаарында алгачкы жолу Талас мамлекеттик университети үчүн 5 кабаттуу жаңы окуу имаратынын курулушу бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы кармактуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. 2025-жылдын жаз айларында университеттин эмгек жааматы өкүлчүлүккө кайрылып, окуу жайдын имаратына капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүп берүү өтүнүчүн билдиришкен. Бул маселени Талас облусунун башчысы Эрмат Жумаев өлкө башчыга түз жеткирилгенде, мамлекет башчы капиталдык оңдоонун ордуна жаңы 5 кабаттуу имарат куруу боюнча чечим кабыл алып, анын каржылык маселесин да чечип берген. Учурда жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзгөн 5 кабаттуу имараттын пайдалуу түптөлүп, экинчи кабатынын курулушу активдүү улантылууда. Жаңы кампус бардык заманбап окуу куралдары менен жабдылып, студенттер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатат. Бул долбоор аймактагы билим берүү сапатынын жогорулашына да чоң салым кошот. Убакыт өзгөрөт, дүйнө жаңыланат, бирок билим ар дайым адамды бийиктикке жетелеген күч. Жаңы окуу имараты заманбап талаптарга жооп берген билим берүү борборуна айланып, келечек муунга кызмат кылат деген ишеним чоң. Ушундай шарттар түзүлсө, Талас шаары билим менен дагы бийиктиктейт деген ниеттебиз деп айтылат маалыматта. Талас мамлекеттик университети 1994-жылы түптөлгөн. Ал Совет мезгилинен бери иштеп келген Талас педагогикалык окуу жайынын базасында уюштурулган. Ал эми бул педагогикалык окуу жай 1930-жылдары эле өз ишин баштаган. Демек, университеттин билим берүү тармагындагы тарыхы 90 жылдан ашуун убакытты камтыйт. Жаңы окуу имараттын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын салтанаттуу белгилөө учурунда президенттин катышуусунда ишке берилет. Депутат Сурабалдиева 8 мартка карата акция боюнча менин ишмердүүлүгүм ар кандай сын пикирлер менен дайыма коштолот. 8 мартта аялдарды коргоо жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы 1 сааттык акциядан кийин коомдо ар кандай талкуулар жаралды. Бул тууралуу депутат Эльвира Сурабалдиева социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Мен да чакырылып катыштым. Акцияда декабрь айында мурдагы күйөөсүнүн колунан каза тапкан Жибек Урустемованын сиңдиси да сүйлөп, кыйын абалга туш болгон адамдарды колдоо канчалык маанилүү экенин дагы бир ирет көрсөттү. Акцияга эч тиешеси жок жалган плакаттар көрсөтүлгөн. Мынчалык элдин башын айлантып, жалган маалымат таратып, коомду бөлүүгө эмне үчүн жол берилгенин түшүнө алган жокмун. Социалдык тармактарда саясий комментарий же пост жазгандар жоопко тартылган заманда мындай көрүнүштөр улуттар аралык кастыкты козутуу беренесинин алкагында каралышы керек эле деп эсептейм. 2 күн мурда эфир өчүрүлүптүр. Менин ишмердүүлүгүм ар кандай сын пикирлер менен дайыма коштолот. Бирок кандай болбосун, менин принциптерим өзгөрбөйт. Эртең мага жардам сурап кайрылышса, мен кайрадан силердин эже сиңдилериңерге, апаларыңарга, кыйын абалга туш болгон адамдарга колдоо көрсөтөм. Ал эми убакыт баарынан тараза достор деп жазылат билдирүүдө. Буга чейин жогорку кеңештин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева Бишкекте 8 мартка карата марш өткөрүүгө уруксат берүүнү суранган.
Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов акыркы сапарга узатылды. Оор жоготуу. 15 мартта Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Кеңеш Жусупов акыркы сапарга узатылды. Узатуу зыйнатына бир катар маданият ишмерлери, маркумдун замандаштары жана жакындары катышкан. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев, маданият, маалымат, жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев көңүл айтып, Кеңеш Жусупов Манас дүйнөсүн даңазалаган, өз элинин тагдырын, тарыхын, доордун үнүн, адам баласынын аруу сезимдерин калем менен сүйлөткөн, рухтуу сөзгө айланткан инсан болгонун белгилешсе, замандаштардын атынан сөз сүйлөгөн академик Абдыганы Эркебаев, Кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков, Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, кытайлык кыргыз илимпозу профессор Макелек Өмүрбай маданият ишмерлеринин арасында Кеңеш Жусуповду өзүнүн кичипейил, сыпайы мүнөзү менен мээнеткеч инсан катары өзгөчө сый урматка ээ болгонун, жаш акын жазуучулардын көбү аны устат деп аздектеп урматташарына токтолуп, анын чыгармачылык сапатына гана эмес, адамдык касиеттерин айтып өтүшкөн. Бүтүндөй өмүрүн улуттук маданияттын жана адабияттын өнүгүшүнө арнаган Кеңеш Жусуповдун эмгеги мамлекет тарабынан жогору бааланып, эмгектеги каармандыгы үчүн медали, Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардактуу наамы, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы, 2 даражадагы Манас ордени, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, эмгек баатыры, Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражалары ыйгарылган. Эл аралык Түрксой уюмунун алтын медалы, бир топ эл аралык сыйлыктардын ээси болгон. Жакынкы чыгыштан дагы 142 кыргызстандык мекенге кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирет. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасын аткаруу максатында жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн жарандарды кайтаруу иш-чараларынын кезектеги этабын аяктаган. 15 мартта саат 6:30 Манас эл аралык аэропортуна Сауд Арабия падышалыгынан 142 кыргызстандык менен атайын учак ийгиликтүү келип конду. Буга чейин маалымдалгандай, иш-чаранын биринчи этабында Кувейт, Бахрейн жана Катар мамлекеттеринде жүргөн жарандарыбыз атайын автобустар менен Эр-Рияд шаарына жеткирилген деп айтылат маалыматта. Министрлик кооптуу аймактардан жарандарды мекенине кайтаруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу кошумча маалымат берип турат. Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги кырдаал толук турукташканга чейин жарандарды аталган өлкөлөргө убактылуу баруудан карманууга дагы бир ирет чакырат. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстанга жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн 3000дей кыргызстандык кайтып келген. Алардын ичинен 426 жаран мамлекет уюштурган акысыз каттамдар менен келсе, ал эми калгандары өз алдынча учуп келишкен. Сумдун жанына курулуп жаткан 3 кабат имарат толугу менен бузулат. Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун жанындагы жаңы салынып жаткан 3 кабаттуу имарат толугу менен бузулат. Мындай чечим аталган имараттын кожоюндары Шаар бийлиги жана Ташполот холдинг компаниясынын сүйлөшүүлөрүнүн негизинде кабыл алган. Аталган компаниянын маалыматына караганда, бул имараттын кожоюндары башка бузууга байланыштуу техникалык жумуштарга Ол Бишкек долбоорунун өкүлдөрү жардам берет. Имараттын орду көрктөндүрүлөт. Бул имараттын курулушу коомчулукта талаш талкуу жаратып келген. Буга чейин Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев аталган соода борборунун жанындагы мындан башка дагы курулушту, мурдагы фонтандын ордундагы эскизине окшобогон объектини сынга алган жана аны дагы бузууну, фонтанды калыбына келтирүүнү тапшырган. Өткөн жылдын аягында Камчыбек Ташиев атайын кызматтын төрагасы болуп турган маалда курулуш жүрүп жаткан жерге барган. Ал курулуш жүргүзүп жаткан ишкер Нариман Түлеевке жолго чыгып кеткен, планда каралбаган курулуштарды алууну тапшырган. Долбоордо 2 эле кабат имарат курулушу керектигин белгилеп, 3-чү кабатты алууну табыштаган. Туура 1 жыл мурда Чүй проспектисинин Султан Ибраимов көчөсүнүн Жусуп Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү 2 жылга жабылаарын билдирген. Анда Чүй проспектиси менен Дүйшөнкул Шопоков көчөсүнүн кесилишинде эскалатор, заманбап лифт, жер астындагы өтмөк жана 220дан ашуун автоунаа токтотуучу жайды камтыган долбоордун курулушу башталганы маалымдалган. Долбоорго Ташполот холдинг жана Олд Бишкек компаниялары акча салаарын, курулуш 2 жылга созулуп, жалпы бюджет 2 миллиард сомду түзөрүн билдирген. Ташполот холдинг ишканасы Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жакындарына тиешелүү. Мэрия жерди бул компанияга 49 жылга ижарага бергени белгилүү болгон. БШК Нурланбек Азгалиевди депутаттык мандаттан ажыратты. Борбордук шайлоо комиссиясы Нурланбек Азгалиевди депутаттык мандатынан ажыратканын кабарлады. Мурунку эле күнү Чындык медиа агенттигине арыз жазганын тастыктап, депутаттыктан өз ыктыяры менен кетип жатканын билдирген. Азгалиев номер 17-округтан шайланып келген болчу. Май айы окуяларга бай болот. Кыргызстан аэропортторунун жетекчиси кара тизмеден чыгуу,
$25 миллион сарпталган реконструкция жана Burger King тууралуу. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов репортер KG басылмасына 2023-жылдын жыйынтыктары Евро биримдиктин финалдык аудитине даярдыктар, Манас аэропортунун масштабтуу реконструкцияланыш жана Ысык көлдө авиациялык тематикадагы курорт түзүү пландары тууралуу айтып берген. Манас Самединович 2023-жылы артта калды. Кыргызстандын авиация тармагы жаңырган жылга кандай жыйынтыктар менен кирди? 2023-жылды биз абдан жемиштүү жыйынтыктадык. Аймактык аэропортторду ишке киргиздик, жаңы каттамдарды ачтык, курулуш иштерин активдүү жүргүздүк. Учурда өлкөнүн башкы аба дарбазасы болгон Манас эл аралык аэропортундагы учуп конуу тилкесин жана аэровокзал комплексин реконструкциялоону аяктап жатабыз. Муну менен бирге Ош жана Жалал Абад эл аралык аэропортунда курулуш иштери жүрүүдө. Аларды быйыл бүтүрүүнү пландап жатабыз. 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча биздин консолидацияланган таза кирешебиз 5 миллиард сомду түздү. Мындан тышкары мамлекеттик Osman Airlines авиакомпаниясы авиациялык үйүүчү май куюу боюнча жалгыз оператор болду жана Кытай менен Россияга жаңы каттамдарды ишке киргиздик. Osman Airlines авиакомпаниясынын учак паркын кеңейтүү жөнүндө айтсаңыз, кайсы моделдерге токтолдуңуздар жана эмне үчүн? Биздин туунду компаниябыз болгон Osman Airlines алгач ички каттамдарды баштаган. Биз канадалык Dash Q400 учактарын сатып алганбыз. Учурда паркта 3 учак бар, 4-чүсү кол коюу стадиясында турат. Ал эми эл аралык каттамдар үчүн Airbus A320 учактарын алып жатабыз. Европага чейин учууга жөндөмдүү, эң чоң жана узартылган A321 моделине токтолдук. Белгилей кетүүчү жагдай, биз келечекти карап жатабыз. Евро биримдиктин кара тизмесинен чыгууга жакындап калдык. Ошондуктан түз авиакаттамдарды жок дегенде чыгыш Европага ачууга даяр болушубуз керек. Кара тизмеге кененирээк токтолсок, бул иш азыр кайсы этапта? Көзөмөлдөөчү орган Жарандык авиациянын мамлекеттик агенттиги түзүмдү. Ченемдик базаны өзгөртүү жана адистерди окутуу боюнча чоң иштерди жасады. Европалык аудиторлор буга чейин 2-3 ирет алдын ала аудит менен келип кетишти. Азыр фиништик этаптабыз. Март айында Евро биримдиги акыркы аудитти өткөрөт. Ал эми май айында алар өлкөнү тизмеден чыгаруу боюнча корутунду бериши керек. Негизи май айы окуяларга абдан бай болот. Бул мезгилге Манас жана Ош аэропортторун реконструкцияда аяктайт деген пландарыбыз бар. Оң натыйжага канчалык ишенесиз? Евро биримдиктин Кыргызстанга каршы санкциялык чектөөлөрдү талкуулоосу буга таасир этпейби? Биз сөзсүз чыгабыз. Евро биримдик бардык багыттар боюнча өсүш динамикасын жогору баалап жатат. Президент бул маселени жеке көзөмөлүндө кармап турат. Европалыктар муну жогору баалашат. Биздин кеңешчилер да мүмкүнчүлүктөр жогору экенин айтышууда. Азырынча эч кандай терс жактарын көрбөй элебиз. Санкцияларга келсек, авиация таптакыр башка өзүнчө тармак. Менин билишимче кеп жеке адамдарга же компанияларга карата чектөөлөр жөнүндө болушу мүмкүн. Бирок жалпы мамлекетке каршы эмес. Коопсуздук жана стандарт жагынан толугу менен даярбыз. Жаңы учуп конуу тилкеси, 3-чү категориядагы жарык берүү системасы бар. Акыркы 3,5 жылда $35 миллион ашык каражатка 185 даана жаңы техника сатып алдык. Ири авиакомпаниялар бул өзгөрүүлөрдү баалаштыбы? Албетте. Алар жыл сайын бизге аудит менен келип турушат. Анда техниканы, тейлөөнүн ылдамдыгын жана сапатын, кызматкерлердин компетенттүүлүгүн текшеришет. Авиакомпаниялар үчүн жердеги ар бир мүнөт чыгым деп эсептелинет. Wizz Air авиакомпаниясы менен тажрыйба болгон. Алар учакты кайра учурууга 40 мүнөт гана убакыт беришчү. Бул убакыттын ичинде биз жүргүнчүлөрдү түшүрүп, салонду тазалап, май куюп, техникалык тейлөө көрсөтүп, кайра учурууга жетишибиз керек болчу. Азыр биз мындан да жогору стандарттарга жооп беребиз. Манас аэробекет комплексин реконструкциялоо адистерге эле эмес, жүргүнчүлөргө да байкалып жатат. Алдыда дагы кандай өзгөрүүлөр болот? Эски имарат 50 жыл мурда курулуп, аянты 39 000 чарчы метр болчу. Азыр 20 000 чарчы метрге кеңейтип жатабыз. Каттоо текчелери 25-30дан 60га чейин көбөйөт. Жүктөрдү берүү системасын толугу менен өзгөртүп жатабыз. Үчүнчү өлкөлөрдөн келген каттамдар жана бажы биримдигиндеги өлкөлөр үчүн 3 лента жана ички каттамдар үчүн 2 лента өзүнчө чыгуучу жолдору бар атайын ленталар орнотулат. Бул кезектерди жана жүргүнчүлөр агымынын аралашуусун азайтат. Ошондой эле жүктү автоматташтырылган сорттоо системасы орнотулат. Бул кезек күтүү жана жүргүнчүлөрдүн агымынын аралашуу көйгөйүн чечет. Мындан сырткары адам эмгегинин, каталарды жана жүктөрдүн бузулушун алдын алуу үчүн жүктөрдү сорттоочу автоматташтырылган система орнотулууда. Бул максатта улут инвестициялар жумшалса керек. Биз жүргүнчүлөргө жана өнөктөштөргө ыңгайлуулук үчүн инфраструктурага каражат жумшоого милдеттүүбүз. Мындан тышкары Fast Track системасын киргизип жатабыз.
Ал эми стерилдүү зонадагы duty free аймагы 5000 чарчы метрге кеңейет. Биз базар форматынан чыгып жатабыз. Ал эми башаламан соода болбойт. Дүйнөлүк брендтерди тартып жатабыз. Мисалы Burger King буга чейин аянттарга аудит жүргүзүп, кирүү планын түздү. Кыргызстанда алардын ресторандары азырынча жок болсо да, бул биз үчүн өзгөчө окуя. Ошондой эле Boss Costa Coffee пайда болот. Биз аэропорт ижара акысын гана эмес, кирешеден да үлүш алыш үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Аэропорттун айланасындагы инфраструктура кандай болуп өзгөрөт? Аэробекеттин маңдайына 650 унага ылайыкталган 5 кабаттуу жабык автопаркинг куруп жатабыз. Бул мурункуга караганда 3 эсе көп. Ал жерден жабык өтмөк аркылуу көчөгө чыкпай эле түз терминалга өтүүгө болот. Бир эле учурда көбүрөөк учактарды тейлөө үчүн телескопиялык траптардын, гейттердин саны 4кө чейин көбөйөт. Бул долбоорлор менен эле чектелбесеңиздер керек. Биз Бишкекте авиатор бизнес борборун жана Ысык көлдө курорт куруу пландары тууралуу да уктук. Ооба, биздин Манас жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жер тилкебиз бар. Кытайлык инвесторлор менен 20-25 кабаттуу авиатор бизнес борборун куруу боюнча келишимге да кол койдук. Инвестициянын көлөмү болжол менен $25 миллион. Ал жерде кеңселер, мейманкана, ресторандар жана эң негизгиси чатырында тик учак коно турган аянтчасы болот. Ал жерге авиация рыногунун бардык катышуучуларын чогултууну каалайбыз. Ал эми Ысык көлдө болсо, биздин жеке пляж зонасы бар, 10 гектарга жакын жерибиз бар. Авиатор резорт долбоорун өз алдынча ишке ашыруу пландарыбыз бар. Анын негизги өзгөчөлүгү авиациялык тематика. Бизде аянты 400 чарчы метрдей болгон эсептен чыгарылган чоң учак бар. Аны реставрациялап, ичине ресторан жасайбыз. Ал эми мейманкананын номерлеринин ар бири учактардын белгилүү бир моделдерин Il-76, Tu-154 Airbus арналып, тарыхый маалыматтар жана сүрөттөр менен кооздолот. Бул жөн эле эс алуу эмес, авиация тармагын таанып билүү мүмкүнчүлүгүнө жай болот деп маек куруп берген Манасбек Самидинов репортер KG сайтына.